ойлонобуз. Тесттер жооптору менен. Жомоксуз өткөн балалык китеби боюнча тест. Окуу бөлүмүнүн башчысы ким эле? Мавлида Нургалы кызы, Насиха эжей, Зиля эжей. Насиха. Акча келет, кетет. Ал жүрөктөгү жаралар түбөлүк калат. Бирок менин сенде өтүнүчүм бар. Ильяс, өтүнөмүн. Сага акча бергенимди эч кимге айтпачы. Ильяздын эжеси. Б. Насиха эжейи. В. Фаяз. Кимдин сөзү? Насиха эжейинин сөзү. Балдар үйүндө окуган балдар жолугушуу уюштурганда канча бала келди? 20дай. Б. 40 чакты. В. Баары келди. А. Туура 20дай. Баян кургатылган балык деп кимге лакап ат койду? А. Динарга. Б. Айнурга. В. Ильяска. Туура жооп Ильязга. Чеч, бүгүндөн баштап меники болот. Атамдан калган жалгыз буюмду кантип берем? Ал эмне эле? Китеп. Б. Кур. В. Кургатылган балык. Туура жооп атасынын куру эле. Атасынан калган курду Ильяздан кимдер тартып алды? А. Динар менен Фаяз. Б. Даян менен Дима. В. Юнер менен Нил. Туура жооп Даян менен Дима. Ильяздын туулган күнүнө Амиля калем, бирөөлөр конфет, бирөөлөр дептер. Тарбиячы Хакима эже эмне белек берди? А. Бир чака алма. Б. Чоң таптаттуу алма. В. Сапсары таттуу алмурут. Хакима эже эмне берди? Ильяздын туулган күнүнө чоң таптаттуу алма. Туура жооп. Балдар үйүнүн директору ким эле? Мавлида Нургалы кызы, Зиля Райфа эже. Мавлида Нургалы кызы. Ильязга Фаяз берген келемиш кайдан келген? А. Талаадан таап алган. Б. Деңиздин ар жагындагы элдерден. В. Жүгөрүнүн арасынан. Туура жооп деңиздин ар жагындагы элдерден. Азаматсыңар, кийинки кезекте дагы тесттерден көңүл бөлөсүңөр. Кийинки чыгарылышта кездешкенче.